Assalamu alaikum, урматтуу кадырман калай калк, эли журт, сиздер менен кайрадан Нур Медиа каналы. Бүгүн биз сиздер менен эл оозунда айтылып жүргөн бөлүнгөндө бөрү жейт, жарылганды жоолат деген макал кайсыл Кур'ан аятына жана кайсыл хадистен келип чыккан ошол туурасында кеп кылабыз. Андыктан экрандан алыспай туруңуздар. Эң эле алгач бир окуя айта кетсек, данышмандан адамдар келип сурашкан экен, кайсыл коом, кайсыл улут эң артык? Ошондо баягы данышман жерден эки колуна топурак уштап алып туруп, адамдарга кайра суроо узаткан экен. Эми айтылгачы, ушул эки колунда топурактын кайсынысы артыгыраак дегенде, адамдар унчукпайт. Себеп дегенде баарыбызга эле маалым, эки топурактын эч кандай айырмасы жок. Анан баягы данышман кайрадан ошол колундагы топурактарды бириктирип туруп, кандай эле ушул эки топурактын эч кандай бири-биринен артыкчылыгы жок болгондой эле баардык коом, баардык улут бири-бирине ынак бурадарлар деген экен. Демек, ушул окуядан ала турган сабак ибарат адам баласы эч качан бөлүнбөшү керек экен. Бекеринен элибизде бөлүнгөндө бөрү жейт деп айткан эмес. Эми ушул макал кайсыл мезгилде айтылган? Баарыбызга эле маалым болгондой эле Манас эпосунда Сагынбай Орозбаковдун айткан вариант боюнча, качан бая Манастын чоролорунун бири Манаска тарынганда Бакай, эң эле Манастын кыракы кеңешчиси, ошол чоролордун бирине айткан насааты бар. Бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп калды кыргыз деп бөлөк элге кеп кетет. Жарылсаң ууру алуучу, жай уксаң акыл нагушу деп өзүнүн бая кеп кеңештерин айткан. Демек, ушул жерден билсек болот экен, байыртан эле элибизде, ата бабаларыбызда бөлүнүү сыпаты бул эң төмөн сыпаттардан болуп саналып келген. Пайгамбарыбыз дагы өзүнүн куттуу хадисинде айтат: "Инна шайтана зибул инсани кадибил гонам яхуду шазза". Чындыгында бөлүнгөн койду бөрү жеп кеткенде эле адамдын бөрүсү, адамдын карышкыры бул шайтан, бөлүнгөн адамды дагы шайтан азгырып кетет деп өзүнүн хадисинде айткан. Эми туугандар, карап көрсөк, ата бабаларыбыздын айткан сөзү менен бөлүнгөндө бөрү жейт деген макал менен пайгамбарыбыздын ушул айткан хадиси төп келип жатат. Эми бизде бир суроо пайда болот да, анда эмне үчүн Аллах Таала бизди улут ууру кылып жаратты дейт. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Я айюханнас, инна халакнакум мин закари ва унса, ва жаалнакум шуубан ва кабаила литаарафу, инна акрамакум индаллахи аткакум" дейт. Аллах Таала айтат: "Биз силерди бир эркек жана бир аялдан жаратып, өзара таанып билишиңер үчүн улут ууру кылып бөлүп койдук" дейт. Эми бул да бизге Аллахтын кылган чоң жакшылыгы. Себеп дегенде, мисалы үчүн сизге бирөө келип туруп, баланчаны тааныйсыңбы десе, сизде суроо пайда болот: ким ал? Кайсыл улуттун адамы? Анан сизге айтса, тигил же баланча улуттун адамы десе, же баланча уруудан болот десе, түшүнүктүүрөөк, анан тааныганга да жеңил болот. Аллах Таала аятында айтып атат: "Инна акрамакум индаллахи аткакум". Силердин эң эле артыгыңар Аллахтын астында такварагыңар дейт. Демек, адам баласы кайсыл улуттан болбосун, бирок ал өзүнүн байлыгы менен же бийлиги менен же уруусу менен Аллахтын астында артык болбойт, балким ар бир адам өзүнүн таквачылыгы менен артык болот экен. Пайгамбарыбыз да хадисте айткан: "Сен кара же кызыл адамдан өзүңдүн таквалыгың менен эле артык боло албасаң, эч нерсең менен артык боло албайсың" дейт. Ошондон туугандар, таквачылыкка аманет кылайлы. Аллах Таала баарыбызга айтылган, уккан сөздөргө амал кылышка мүмкүнчүлүк берсин. Сиздер менен Нур Медиа каналы болду. Эң акырында биздин каналга катталып, коңгуроonu басканды унутпаңыздар.